Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Assalamu alaikum, urmаттуу момун мусулман бир тууганым. Баарыңыздарга Аллахтын мээрими, берекеси жана тынчтыгы болсун. Бүгүн сиздер менен өтө турган темабыз Кудай буйрса намаз тууралуу болмокчу. Намаз бул Аллах Тааланын улуулугуна моюн сунуп, баш ийүүнүн белгиси экен. Урматтуу бир тууганым, келиңиз намаз окуп же болбосо намаз окуй албаган адамдар жөнүндө, же болбосо ошо намаз окубай жүргөн адамдардын себеби эмне экенинен баштайлы дегенде. Намаз бул деген албетте жамаат ичинде биздин ушул негизи эле мусулмандардын арасында ар түрдүү адамдар жашайт эмеспи? Ошолордун дагы көпчүлүк адамдардын кыялы менен жашап аткан ишеними экөөнүн айырмачылыгы аябай чоң болгондуктан кээде биз ушундай чоң айырмачылыкта жашайбыз, кыялданган нерсебизди жашай албайбыз. Кыялданган нерсебизди жашаш үчүн ошого бир ишеничибиз түрткү боло албайт экен. Негизи ишеничтер аябай жакшы, бирок ошол жакшы болгон ишеничтерге мындай айтканда аткарууга күчүбүз жетпейт. Намаз окуу боюнча адегенде. Намаз окугум келет, бирок негедир окуй албай атам деген адамдардын арасында ушундай адамдар аябай көп. Бул жерде бир проблема бар. Бул проблема албетте биздин жүрөгүбүздө болгон, көкүрөгүбүздө болгон ыйман проблемасы бар. Демек, жасашыбыз керек болгон амалга ичибизден келген бир ишеним жетишпейт. Же болбосо ишеним бир түрткү бере албайт экен. Ишеним дегенде ошо ишенүүнүн да даражалары бар экен. Кандай даражалар? Биринчи, ибадат кылууга эч түрткү бере албай турган бир ишеним. Кадимки эле мусулмансың, ла иляха илляллах Мухаммад Расулулла, мусулмандын жашоосун жашабайт деле ишенимде мусулманмын деп жүргөн адамдар бар. Экинчиси, жума намазына барган бир ишеним бар. Ошол анын ишеними, көкүрөгүндөгү Кудай Таалага болгон ишеними ал адамды жума намазына гана түртөт. Андан кийин үчүнчүсү, бул 5 убак намазга түрткү бере ала турганчалык ишеним бар. Бул аябай жакшы нерсе. Андан кийин төртүнчүсү болсо, бул ушу устаздардын айтып өткөн ишенимдин түрү, бул тахажжуд намазы же болбосо түрдүү нафил намаздарды кошуп, ошого чейин түрткү бере ала турганчалык деңгээлдеги ишеним. Бул өтө чоң бир ишеним экен. Албетте ишеним дегенде биз таклидий анан тахкыйкый болуп туруп ошол демейде айтып жүргөн эле сабактарда экиге бөлүнө турган ыйманыбыз бар эмеспи? Таклидий бул ээрчиме ыйман. Биз бир мусулман ата энеден төрөлгөнбүз. Ата энебиздин динин ээрчип, биз да мусулманбыз деп жашап жүргөн бул ыйманыбыз. Экинчи ыйман тахкыйкый ыйман болуп эсептелет экен. Бул албетте мен эмне үчүн мусулманмын деген сыяктуу да. Бул ушул суроолорду издеп, мусулман кандай болуш керек? Такыйкый, акыйкаттагы мусулман кандай болуш керек деп туруп, ошол мусулманчылыкты изилдеген бир момун. Такыйкый ыймандын да өзүнүн дагы бөлүнгөн түрлөрү бар экен. Бул илмул якин, айнул якин ва хаккал якин деп туруп, бул дагы ошол өзүнүн даражасына карап эмне болот? Ишенимин көрсөтөт экен. Падыша менен жолугуу демейдеги күндө бир адамга насип боло бербейт эмеспи? Мисалы үчүн бир мамлекеттин президенти менен жолугуу сыяктуу. Бул падыша менен жолугуу бизге, Алла Таала менен жолугуу, Кудай буйрса күндө 5 убакыт Кудай Таала менен жолугуу бизге насип болуп атат экен. Жана айтып өткөндөй, проблема деген бул эмне? Проблема бул ишенимибизди түртө турганчалык деңгээлдеги күчтүн жоктугу, бул проблема. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде ар бир момун мусулман, мындай айтканда, жүрөгүндөгү ыйман, анын Аллах Тааланын бар экенин, бир экенин билдирип турган бир ыймандын чыныгы бекем экендиги анын сырткы амалынан билинет деген. Пайгамбардын дагы эң биринчи бизге Алла субханала таала өзүнүн ибадаттардан мурда ишеним же болбосо ыйманды тартуулаган. Аны бизге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы ибадатты эмес, эң биринчи ишенимди, ыйманды алып келгендигинин себеби дагы ушул себептен. Биз качан жүрөгүбүздөгү ыйманыбыз качан бекем болсо, ошондо биздин ишеничибиз күчөп туруп, андан кийин ошол ишеничибиз бизди жанагы айткан сыяктуу түрткү берип туруп, бир амалга алып барат экен. Мисалы үчүн, мен бир адамга эртеңен кечке эле бир нерсени жасагын, кылгын деп ага насаат бере берсем, айтып берсем, ал адам эч кылбай койгон болсо, мен ага айткандарымдын эч кандай бир
майнабы чыкпайт. Бирок ал адамдын мындай айтканда кылбагандыгы, жасабаган себеби мен аны мындай айтканда ишендире албаймын ошол нерсеге. Ошол себептен биз деле эгер бир адамды чыныгы ыйманга жетелей турган болсок, ага бир анын ишеничинин бекемделишине түрткү болушубуз керек экен. Алла Таала бизде эң биринчи азыр айтып өттүк, ыйманды берди. Ыйман бул ишеним. Ишенимден кийин анан ибадатты бизге буйруп атат, Ошо ибадатты буйруганга чейин, мисалы үчүн 5 убакыт намаз окуганга чейинки, орозонун фарз болуусуна чейинки, же зекеттин фарз болуусуна чейинки ишенимдер бул ибадатты бекемдеш үчүн гана келген. Ишеним жетиштүү болбогондуктан, арзуу кылган максаттарыбыз, мисалы тилектерибизди жашай албайбыз. Мисалы үчүн биз жөнөкөй адамдар аябай көп. Мен ушунда намаз окугум келет, же болбосо мен аябай бир ыймандуу адам болгум келет, калп сүйлөбөй, ушуна бир аябай таза жүргүм келет дей берет, бирок жашоосунда бул нерсени чагылдыра албай калат. Жашоосуна келгенде жанагы үйрөнгөн, көнгөн адатыбызды кайра эле кыла беребиз. Бул себеп эмнеден экен? Азыр айтып өткөндөй, ишеничибиздин туура жана так эместигинен. Аябай намаз окугусу келген адам бар, бирок башын сеждеге алып барганга күчү жетпейт. Бул намазды билбеген адам, намаз эмне экенин билбеген адам жок эмес. Мындай айтканда, намазды эмне үчүн кылам деген, эмне үчүн мен намаз окушум керек деген бул жерде чоң бир суроо пайда болуп турат. Албетте баарыңыздар билесиздер, фальч оорусу деп коет. Фальч деген бул биздин тил менен айтканда паралич деген оору. Мисалы үчүн дейли, бир ооруканада толтура паралич адамдар жатат. Паралич адамдар булар көздөрү көрөт, кулактары угат, бирок денеси кыймылдай албайт. Ошол паралич менен ооруп жаткан адамдарга чуркап кирип, баарыңар чыккыла, сыртка качкыла, бул ооруган өрттөнүп атат дей турган болсо, жанагы паралич адамдар ордунан туруп кача алабы? Албетте кача албайт. Ошол сыяктуу намаз дагы ошондой экен. Намаз окуу адамдын денесин ошол парализованный деп коет го, ошол паралич болуп калган денени жанга киргизүү үчүн, ошол паралич болгон адамдар керек болсо оозунан тамак жей албайт, аларды бир глюкоза менен, бир капельница менен тамырдан ага азык зат берип отурган сыяктуу, биз дагы намазга паралич болгон адамдарды мындайча айтканда биз азык зат беришибиз керек экен. Адегенде азык зат берип, ошол адамды кандай эле глюкоза же кандай эле ошол азык, укол менен келген азык дене мүчөсүн күчкө киргизген сыяктуу, биз дагы адамдардын, намаз окубаган адамдарды ыйманын бекемдеп толуктагандан кийин, ал адам бизден эмне үчүн намаз окушум керек экен дегенди сурабастан намаз окуйт. Демек биз фальч болгон, паралич сыяктуу дене мүчөлөрдү жанга киргизишибиз керек экен. Аны жанга киргизүү бир гана ишенимди бекемдөө менен болот. Намазга намаздын бейиши ачкыч экенин, намазды эмне үчүн окушубуз керек экенин элдин баары, кандайча окуш экенин элдин баары билет, бирок эмне үчүн окуш керек экенин элдин баары билбейт экен. Намаз окуган адамдарды намазды кандай кылыш экендигин, мындай айтканда, биз аларга улам үйрөтүүнүн кереги жок. Биз аларга эң биринчи ыймандан иштешибиз керек. Урматтуу бир тууганым, ыйман дегенде эми келиңиздер, бул жерде ас-салату мифтахул жанна деп пайгамбарыбыз айткан экен. Бул намаз бейиштин ачкычы. Мунсуз бейишке кирүүгө болбойт. Ас-салату имадуддин, ошол эле сыяктуу намаз бул диндин бир түркүгү деген экен. Эгер дин кандай эле бир имарат түркүксүз урап кала турган сыяктуу болсо, түркүгү жок. Намаз дагы бул диндин ошондой бир түркүгү болгондуктан, эгер түркүк болбосо, анда бул динибиз урап калуусу толук ыктымал. Арканул исламу хамса деп, адегенде пайгамбарыбыз ошол диндин негизги түркүктөрү деп бешөөнү айтып отурбайбы? Ошонун эң алгачкысы, биринчиси ыйман, экинчиси намаз. Бул ыйман менен намазды бир улуу аалымдын көз карашы боюнча, бул экөөсү биз эгиз сыяктуу, эгиз сыяктуу. Бирөөсү болсо дейт, эмне дейт? Намаз ыймандын эгиз бир тууганы деп келген экен. Ыйман диндин теориялык жагын көрсөтөт, а намаз болсо диндин практикалык жагын көрсөтөт экен. Мисалы үчүн ашхаду ан ла илаха илlalloh, ашхаду анна Мухаммад расулуллах деген адам кандай эле бир теориялык жактан мусулман болсо, анын намаз окуп атканы бул практикалык жактан мусулманчылыкты көрсөтүп турат экен. Ошол себептен намаз практикалык ыйман, ыйман болсо теориялык намаз деп айтсак дагы аябай сонун бир эме берет экенбиз. Мындай айтканда, бир ошого бир намазга бир жакшы бир сүрөт көрсөтүп коет экенбиз. Намаз Аллах Тааланын улуулугуна моюн сунуп жана ага баш ийүүнүн эң биринчи белгиси. Сажда кыла турган баш кандай гана кереметтүү баш деп устаздар айтып кеткен экен. Демек,
сажда кылуу аябай оор. Намаз Аллага ишенүүнүн, сүйүүнүн жана коркуунун белгиси. Кимде ким намаз окуган болсо, мисалы үчүн кээ бир адамдар айтат, бул жүрөктөгү иман, мен иманым бар, мен Кудайдан корком, мен Кудайды сүйөм дейт, бирок ал намаз кыла албайт. Намаз кылууга Алла Таалага толук ишенген адам, же болбосо Алла Тааланы толук сүйгөн адам, же Аллах Тааланын каарынан корккон адам бул намаз кыла алат. Демек, намазды ким кылган болсо, бул адам бул ишенимге жана бул Аллахка болгон сүйүүгө жана Аллахтан болгон коркууга толук кандуу ишенген болуп эсептелет. Хадисте дагы келет экен, намаз ошо диндин тиреги. Ким азыр айтып өткөндөй, бул ким аны кылбаса, дини урап калган сыяктуу болот. Адамдагы бой көтөрүү, текеберчилик деген бир сезим бар. Бул нерсени ошол шайтандын нафс аркылуу адамды аябай эң козуткан, эң кыйнаган бир белгиси. Бул эмне экен, урматтуу бир тууганым? Адамдын бой көтөрүүсү, текеберчилик сезими. Устаздардын айтуусу боюнча, кимде текебер сезими күчтүү болгон болсо, ал адам эч качан сажда кыла албайт деген экен. Ошол себептен могу чекени жерге тийгизүү өзүнчө бир текеберчиликти сындыруу же текеберчиликти жок кылууга келгендиктен, Кур'аны Каримде Бакара сүрөсүндө да айтат экен, Бисмиллахир-рахманир-рахим: "Вастаину бис-собри вас-сала ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин". Садакаллахул азим. Эмне деп атат? Силер өзүңөргө жардам бергиле. Эмне менен? Намаз менен жана сабыр менен жардам бергиле. Ва иннаха лакабиратун, албетте намаз окуу, чекесин саждага коюу бул аябай оор, лакабиратун, өтө оор нерсе. Илля алал хашиин, бир гана корккондор үчүн гана жеңил болот. Демек, сажда кылуу бул эмне экен? Текеберчиликти кетирүү болуп эсептелет экен. Намаз инсанды тыюу салынган нерселерден алыс кылат. Мисалы үчүн карап көрсөңүздөр, намаз окуган адам же намазга баштагысы келген адам өзүнчө арагын таштай баштайт, уурулугун, калп сүйлөгөнүн, зина кылганын таштай баштап туруп, анан намаз окуйт. Же болбосо намазды баштагандан кийин ушул нерселердин баары эмне? Мага жарашпайт, мен намаз окуп атпаймынбы деп туруп, тыюу салынган файыз болобу, сүткорлук болобу, пара алуу болобу, мындай айтканда ушулардын баары акырын менен жок болуп кетет. Намаз адамды эң жакшы жана дурус адам болууга жетелей турган ибадат. Пайгамбарыбыздын хадисинде дагы келет экен, ассалатул ассалатул хамс, мындай айтканда 5 убакыт намаз жана вал жум'ату илал жум'a кафаратун лима байнахума. Ошол аралыгындагы күнөөлөрдү жууп кетирүүчү кафарат. Мәлем тагшал кабаир, эгерде чоң күнөөлөр аралашып кетпесе, 5 убакыт намаз бири-биринин ортосунда, ошол эле ал-жум'a илал жум'ати деп келиптир. Жума намаз кийинки жума намазга чейинки убакыттагы аралыктагы бүтүндөй күнөөлөрдүн баарын жууп тазалап турат. Бир гана кабаир болгон чоң күнөөлөр гана кошулуп калбаса. Демек, өткөнкү сабакта айткандай, биз кабаир деп эсептелген чоң күнөөлөр үчүн сөзсүз түрдө тооба кылышыбыз шарт. Эгер кичинекей күнөөлөр болсо, бул жанагы бирөөлөрдү мыскылдоо, бирөөлөрдүн артынан ушак сүйлөө деген сыяктуу, булар деле негизи кичинекей күнөөгө кирбейт. Бирок чоң аалымдар кичинекей күнөөгө киргизген экен дагы. Бул Кудай Таалага жалбарбасак деле бул нерсени таштоо менен же болбосо ушул намаз окуу менен, даарат алуу менен бул нерселердин баары күлүп, силинип жок болот экен. 5 убакыт намаз арасындагы күнөөлөрдү кетирүү менен бирге дагы айткан экен, эгер инсандардын ою кийинки намазда боло турган болсо, адам баласы ар дайым намаз ичинде жашагандай болот. Мисалы үчүн дейли, сен бамдат намазын окуп туруп, үйдөн чыгып кеттиң. Мен Кудай буйрса 5 намазына чейин жумуштан кайра келип калам. Же болбосо жумушка барып туруп, 5 намазын мен жумушта окуйм деген бир ниет койгон болсоң, сен ошол ар бир намаздын ортосундагы ниетиң үчүн сен улам дейт 24 сааттын ичинде намаздын ичинде жашагандай болот экенсиң. Мисалы, 5 намазын окугандан кийин асыр намазыны бүтүрүп туруп жумуштан кетем, же болбосо куфтан намазын окуп бүтүп туруп, Кудай буйрса жатарда будильнигибизди, телефонубузду эртең мененки намазга коюп туруп, эртең мененки намазга уктап калбайын, намазга турайын деп туруп жаткан болсок, сен керек болсо түн ичинде дагы намаздын ичинде жашаган сыяктуу бир ибадаттын ичинде жашаган сыяктуу болуп эсептелет экенбиз. Демек, биз убакытты, урматтуу бир туугандар, намаз менен белгилесек дагы жакшы болот. Достор менен жолуга турган болсок, келгиле достор, шам намазын окуп туруп, андан кийин чайга отуралы, ужин кылалы, же болбосо эртең менен жумушка
баамдат намазын окугандан кийин келип калалы деген сыяктуу, эгер биз намазга бир убакыттарыбызды намаз менен белгилей турган болсок, анда биз ар дайым намаздын ичинде жашаган боло эсептелет экенбиз. Урматтуу бир тууганым, келиңиз намаз окуй элек болсок, намазыбызды баштайлы. Албетте намаз бул мусулмандын же болбосо ислам дининин тиреги болгон сыяктуу, намаз окубасак ошол түркүктөрүбүз кулап, урап, жыгылып түшө тургандай бир абалыбыз бар экенин ойлоп туруп, намаз окуганга Кудай Таалам өзү жардамчы болгон болсун. Намаз окуп жүргөн адамдардын Кудай Таала намаздарын кабыл кылган болсун. Эки дүйнө бактылуулукка жеткирген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.